Assalamu алейкум, урматтуу кесиптештер, мекендештерим, замандаштарым. Биринчи маселе. Кычыраган кыш келатат. Жолдордо, автожолдордо жүрүш бир топ кооптуу болот. Ошон үчүн кымбаттыгына карабай авиабилеттердин адамдардын көпчүлүгү аэропорттор менен уча баштайт. Бирок бир проблема жыл сайын кайталанат. Аба ырайы туруксуз болгондугуна байланыштуу, туман түшкөндүгүнө байланыштуу самолеттор рейстерин өзгөртө берет, графиктерин. Кийинкиге жылдыра берет. Бир күнбү, жарым күнбү, 2 саатпы, 3 саатпы. Ошо мезгилде эл котолуп, кезекке туруп, аябай кыйналышат да. Аэропортторду билесиздер, бул жака караганда асмандатып алган тамак ашын, ал жактагы продукцияларды, товарларды. Ошондой учурда эмитен Манас аэропортуна урматтуу президенттин өкүлү тапшырма берсеңиз, тиешелүү компаниялар менен болсун, мейли тез жетпи, же авиатрафикпи, келишим түзсүн, бала бакырасы болот, карыган кемпир чалдар болот. Ошолорго ысык тамак бериш жагын эмитен келишим түзүп койсун. Анан кечиксе кечиге берсин, калган өзүңөр чечип алгыла, курсаңарды өзүңөр тойгозболула деген саясат болбойт бул жерде. Эмнегедир ушу биздин аэропортторду ушунчалык кымбаттатып койгонда, эми шаардан алыс каяка барат эле, айла жок жейт дегенде бир саясат бар. Ушул жагын бир эске алып койсоңуздар. Экинчиси, билесиздер, Россиядан мобилизациядан качып бир топ адам келгенде Кыргызстанда квартиралардын баалары аябай көтөрүлгөн. Сатып алып жашаганга эмес, жөн гана кире кылып, убактылуу кирип жашаганга. Ошондон бери кайра түшө элек. Азыр мына региондордон жыргагандан келген жок, тиричилик үчүн келет, бирөөгө үйлөнүп келет, окуйун деп келет, иш издеп келет. Ошолор квартира таппай жүрүшөт. Не себептен дегенде бир комната квартира 30 миңге чыгып кетти. Бир айына төлөш үчүн. А 2 комнаталар болсо 90 миңге чейин экен. Эми аны каяктан табат? Өздөрү тияктан мусапыр болуп аран келип атса, карыз кол алып, айлапалардан келип атса. Эми мен билем, рынок, жеке менчик, эчтеке дей албайбыз, бирок бир жолун табыш керек болуп атат. Эми кайрылайын деп атам ошо квартира бергендерге, балким бир ассоциация түзүп, бир нысап кылып, бир аз түшүрүш керекпи? Адамдардын батасы деле тиет эле, собу деле тиет эле. Ушуну бир карап көрөлүчү, анан келген өзүң кандай жашасаң андай жаша деп бардыгын өзүнүн тагдырына таштап койгондо эле болбойт го деп ойлоп атам да. Анан үчүнчү, мына шаардын ичинде балким өтө майда маселедир, бирок муну деле суранып атат биздин шайлоочулар. Өзгөчө кечинде, түнкү саат 1-2лерде мына түштүктөгү трасса бар эмеспи? Ошол жакта аябай баягы моторун коюп алып туруп жарышкандар бар да, дарылдатып. Ошого эмне үчүн уруксат берет билбейм. Түнкү саат 2-3 адамдар эс ала турган учур. Мындай бир цивилизациялык өлкөлөрдө мындай жок. Дарылдаткан бойдон жарышып ойношот ошол жакта. Анан канча балдар чочуйт дегенде, канча боюнда бар аялдар дегенде, ошолордун баардыгына мага арыз келди эле. Майда болсо да ушул маселени айтып коеюн, ушуну бир жөнгө салып койсунчу. Анткени түндөгү адамдардын эс алуу укугуна эч ким кыянат кылганга акысы жок. Рахмат.